Бул бөлмө кандай бөлмө десеңиздер, мына көрүнүп тургандай эле бул абактагы жалгыз адам жатуучу бөлмө. Бул жерде 1930 жылдан башталган тоталитардык режимдин күчөшүнөн улам пайда болгон, репрессияга учураган Кыргызстанга белгилүү Жусуп Абдырахманов, Ишеналы Айдарбеков, Төрөкул Айтматов, Баялы Исакеев, Абдыкадыр Орозбеков, Касым Тыныстановдордун тагдырлары мына ушул жерде байланып, мына ушул муздак дубалдардын ичинде жатып, сурак берип, аягында мына атылып өлтүрүлгөн, кыйноого алынган. Кийин 1938-1991 жылдар аралыгында мына ушул репрессияга кабылып атылган адамдардын сөөктөрү Чүй өрөөнүнүн Чоң Таш деген жерлеринен табылган. Республика боюнча 137 жарандын арасында Кыргыз Совет мамлекетинин негиздөөчүлөрү болгон. Мына ушул азыр жогоруда атап кеткен кишилер, алардын сөөктөрү мына ушул Атабейит деп аталып, мемориалдык комплекс түзүлгөн. Алар мына ушул муздак дубалдардын арасында жатып, сурак берип, айрымдарынын Касым Тыныстановдун чыгармаларынан окуп жүрөбүз. Колдору моундай эшикке кымчытып атайын, манжаларын сындырып, тырмактарынын алдына ийне сайып, ушундай кордук көрсөтүшкөн. Мамлекеттик тарых музейи мына ушул репрессияга учураган белгилүү инсандардын кыйноого алынган образын мына ушул чакан бөлмө аркылуу чагылдырганга аракет кылышкан.